Кутмандуу кечиңиздер менен кымбаттуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, мына жуманын башында дүйшөмбүдө түз эфирде соношо программасында кайрадан жүз көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, сіздердин кызматыңыздарда бүгүн мен Руслан Адылбек болом. Чын айтканда ардактуу теле көрүүчүлөр, өздөрү билгендей эле Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбыз 5 күн бою өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ал эми дал ушул Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбыздын жеңүүчүсүн дагы баарыбыз биргеликте көрдүк. Албетте бул Ысык Көл облусунун намысын коргогон Жаныбек Токтакунов болуп чыкты. Чын айтканда Жаныбек мырза өзгөчө таланты менен жана ошондой эле мындай айтканда өзүнүн эң мыкты чыгармалары менен дал ушул жеңишти багындырып алды десем жаңылышпайм. Албетте 500 000 сомдун ээси дагы Жаныбек Токтакунов болуп табылды. Албетте Жаныбекти чын жүрөктөн куттуктайбыз. Деги эле жалпы Ысык Көл облусунун жалпы тургундарын дал ушул эфирден пайдаланып чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Албетте жана ошондой эле бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө биз чакыруу билет ойнотобуз. Мындай айтканда келечек кино тасмасына 19 октябрь боло турган жабык көрсөтүүгө бизде дал ушундай 2 чакыруу билет бар. Албетте бул билетти бүгүнкү эфирде эң кызыктуу жана ошондой эле сонун берген болгону бир гана адамга ыйгарабыз. Албетте бул 2 адамды чакыруу билет. Ошондуктан буну бир гана адам бүгүнкү эфирибизде жеңүүчү болуп аталмакчы. Андыктан 39 21 83 39 20 64 кыска номерине байланышка чыгып, бүгүнкү Жаныбек Токтакуновго болгон сурооңуздар же болбосо бир кызыктуу жаңылмач айтсаңыздар болот, же болбосо кызыктуу бир тапшырма берсеңиздер болот. Албетте эфирдин аягында кимдин суроосу же болбосо тапшырмасы эң мыкты жана ошондой эле кызыктуу болгон болсо, албетте биздин колубузда турган 2 чакыруу билетти биз бергенге албетте биз даярбыз. Андыктан азыртан баштап уюлдук телефондогу бирдиктерди текшерип койсоңуздар болот. Жана ошондой эле айта кетели, түз байланышка чыккан убакта сыналгыдан бир алысыраак туруп алып, жана ошондой эле сыналгынын үнүн кичине эртип алып сүйлөшсөңүз, биздин байланыш эң мыкты жогорку деңгээлде болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбыздын жеңүүчүсү Жаныбек Токтакуновдун визиткасына кезекте беребиз. Кайрадан жолугушканга чейин. Жөнүм Жаныбек Токтакунов. Мен Ысык Көл обласына караштуу Ак Суу районунун Боз Чык айылынан туулгам. 2000 жылы 2-январда ушул эле жерде Муса Жусупов орто мектебинде окууну аяктадым. 2017 жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетин бүтүрдүм быйыл. Ийгиликтүү хор дирижерлыгы бөлүмүн. Мен музыка тармагына кичине кезимден эле кызыгам. 7-8 классыман баштап ырдап баштадым мен. Ата-энем өзү музыкант, атам, апам музыканттар, жана атамдын эжелерим дагы чыгармачыл адамдар. Самай берем өткөн күндөрдү, уксам демин назе күнүңдү, суйт колум сурайм сунбачы, ай сени мага сунган гүлүңдү, суйт колум сурайм сунбачы, ай сени мага сунган гүлүңдү, гүлүңдү. Биз балабызга деген көбүнчөсүн эскирларды ырдатабыз да. Таң сырын ырдайт эскирдан. Көп эскирларды ырдатабыз. Анан азыркы жаштар чыгып аткан ырларды ырдаганда эле, ай балам аныңды ырдабай эле койчу. Эскирлардан ырдап берчи бизге, ошолор илгерки ырлар эле жагымдуу кулагыбызга. Чогуу ырдайбыз өзүбүз үй бүлөбүз менен. Өзүбүз бир ушундай отурганда баарыбыз атасы аккордеон менен ырдайт, балдарым гитара менен ырдайт. Баягы баарыбыз чогулуп келгенде бир ыр күү менен отурабыз да. Саройдун гана салкын ай тоосунан, сагызган канаң уча тиз осунан, санама канаң алыбай издесем, кантейин көрө албай койдум ордунан, санама канаң алыбай издесем, кантейин көрө албай койдум. Бул бала кенедейинен эле
жоош болду. Тиги экөө Шустрый агалары. Бул жоош болчу. Эки жакка да көп чыккан жок, үйүндө болуп эле. Мындай эметип барганда тиги экөө ыйлак болчу, бул такыр ыйлачы да эмес. Эсимде жок, бирок мен ушу мектептерде ырдап баштагам, ушу 6-классымда эсимде барду. 6-классымда мен ырдап баштагам, аккордеон менен, минусовка менен ырдачумун да, бирок эсимде чынында эсимде жок экен. Кантың бар деген 7-класста Чоро тобу популярдуу болуп калды го. Ошондо Кантың барды көп ырдап калдым да. Жаныбек үйдө бардык иштерди кылат. Поля десе поля, мал десе мал. Даже кичинекей чагында камыр журуп нан жаап койчу. Азыр деле жабат бош жерге мал. Ошо үй десе үйдүкүн, тыш десе тыштыкын кыла берет. Жаныбек балама ийгилик каалайм, ден соолугу болсун, даңгыр жол каалайм. Ысык көлдүн атынан кетип атат. Аяктан да ошо конкурстан жеңүүчү болуп келсин. Баардык ушул катышуучуларга баарына ийгилик каалайм. Биздин Кыргызстандын 7 областтан тандалып алынган балдар экен. Баарына даңгыр жол каалайм жаштарга. Азыркы жаштардын келечеги кең. Баарына жалгыз эле менин балам эмес, ошол катышуучуларга ийгилик каалайм. Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагынын финалисттерине баардыгыңарды чын жүрөктөн куттуктайм өтүшүңөр менен. Жана силерге чын жүрөгүмдөн, чын дилимден ийгилик каалайм. Баарыңарга ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жаныбек Токтоконовдун визиткасына дагы көп болдуңуздар. Албетте Жаныбек жалпысына ийгилик каалап, мына буйруса ийгилик өз жеринде турат. Бүгүнкү кадырлуу коногубуз ошо программабыздын түз эфиринде Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыздын жеңүүчүсү, Кыргызстан жылдызы аталган Жаныбек Токтоконов бүгүн биздин кадырлуу коногубуз. Ассаламу алейкум. Чын жүрөктөн куттуктайм, Жаныбек. Рахмат. Сезимдер менен бөлүшүп өтөбүз. Сезимдер кандай болуп атат? Чынын айтсам, аябай дагы деле толкунданып, ишене албай турам. Чын эле мен уттумбу деп дагы эле ишене албай, бир сүйүнүп, кубанып, эмоциялар, башкача эмоциялар келип атат дагы эле. Ооба. Анан чын айтканда биздин Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыз 4 күн бою түз эфирде өтүп, анан 5-күнү өзүң билгендей эле Баткенге караштуу бизде запись болуп калды. Анан деги эле үйдөгүлөргө кабарды качан айттың? Ошол күнү дароо бүтөр замат эле айттыңбы, же андан эртеси айттыңбы? Жок, ошол күнү ооба Баткенге байланыштуу түз эфир болбой калды, съемка болду. Конкурс бүттү, бүткөндөн кийин бияктан менин ошо карындаштарым, бир туугандарым да келип колдошкон мени. Ошол аркылуу Байкеме жиберген экен видеону мен утуп атканын. Ошентип билинип калды. Анан үйдөгүлөр өзүлөрү биринчи чалды. Чалып мени куттукташып, аябай үйдөгүлөр да кубанычтуу болду аябай. Мындай айтканда, үйдөгүлөр дегенде ошондо Байкеңиз чалып сизди куттуктады же жалпы үйдөгүлөр куттуктадыбы? Атам, апам, Байкем, иним баардыгы чалышып, аябай кубанычтуу болду. Демек жана карындаштарыңыз видео тартып туруп, жана WhatsApp'та бир туугандар деген группа бар го. Дагы ошол жака жиберип койгон турбайбы? Бир туугандар группасында, анан айылда дагы мугалимдер группасы да бар. Аякка да кирип кеткен экен. Ошол баары. Албетте, чын айтканда, өзгөчө кабар ата-эне жеткенде, мен ойлойм, ар бир ата-эненин, мисалы, баласынын ийгилигин көрүп, бул өзгөчө бактылуу болот да. Анан деги эле өзүң канча бир туугансың? Мен өзүм үйдө мен 5 бир тууганмын. Эң улуусу эжем. Бир кыз, 4 эркекпиз. Мен 4-үнчүсү болом. Ошондо ортончусу болуп, менден кичүү иним бар, 2 Байкем бар. Үйдө 5 бир тууганбыз. 5 бир туугандын эң ортончусу экенсиз. Ортончусу. Анан бир туугандардан ким ырдайт? Бир туугандардан өзүңүз эле ырдайсызбы же эжекеңиз же байкеңиз ырдагандар барбы? Негизи мен үй бүлөм, биздин үй бүлө, атам, апам чыгармачыл адамдар. Ошо мага окшош эле музыкальныйды бүткөн адамдар. Апам мен эле окуп бүткөн, окуу жайды бүткөн, хор дирижерлук бөлүмү Бибисара Бейшенер атындагы. Атам болсо Таштан Эрматов атындагы музыкалдык училищени бүткөн экен. Анан үйдөгүлөрдө негизи баарыбыз эле ырдайбыз. Эжем, байкелерим, иним да ырдайт, гитара чертет. Анан ошол эми ошонун арасынан мен
ырчы болуп чыктым окшойт. Анан жана ошондой эле биздин эстрадабыздын эң жаркын жылдызы мына Славянский базарда дагы өзүнүн талантын мыкты көрсөткөн Бек Исраилов агабыз дагы сиздин тууган экен дагы билдик, байкадык. Ал сизге кандай тууган болуп калат Бек Исраилов? Ооба, азыркы учурда Кыргызстандын эстрада ырчысы Бек Исраилов мага жезде болот. Мен атамдын бир тууган эжелери, мен эжелерим Алсеитовалар деп айтылат да. Шайгүл Алсеитова, Тамара Алсеитова, Чолпон Алсеитова, Алмагүл Алсеитова деген эжелерим, актриса, диктор эжелерим бар. Анан атамдын карындашы Чолпон Алсеитованын кызы Бек Исраиловдун келинчеги болот. Эң сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы да эскерте кетели, келечек кино тасмасында атайын жабык көрсөтүүгө 19 октябрда болуп турган жабык көрсөтүүгө 2 чакыруу билет бар. Дагы да эскерте кетели, түз байланышка чыгып эң мыкты суроо берсеңиздер, албетте бул 2 чакыруу билеттин ээси болуп калышыңыз мүмкүн. 39-21-83, 39-20-64 кыска номерде байланышка чыксаңыздар болот. Анан 500 миңдин байгенин ээси болдуңуз. 500 миңди эми кайсыл жакка жумшайын деп атасыз? Чынында эми мен эң биринчи чынын айтсам, ошо утканда, ошо жеңгениме негизи кубандым да, акчаны деле ойлонбой калат экенсиң. Эң башкысы эми отпой мындай. Биякта деген эми атым жазылып калып атат да, 2022-нин жеңүүчүсү дегенчи. Мага эң биринчи ошол орунда турду. Акчаны болсо эми буюрса эми алсак, биринчи орунда эми садака кылам буюрса, кичине бир аз садака кылып, анан көрөбүз дагы, балким ыр жаздырайын деген ойлорум бар буюрса. Ыр жаздырып, клип тарттырып ошого жумшайбыз деген оюбуз бар. Чыгармачылыкка кетет экен. Анан Кыргызстан жылдызы боюнча эми кыскача сүйлөшө кетсек, кандай кыйынчылыктар болду, кандай кыйынчылык күндөрдү басып өттүң, дегеле конкурсанттар кандай болчу? Негизи Кыргызстан жылдызы долбоору чоң проект болду. Бул проектти эң биринчиден өзүмө мен тажрыйба топтой алдым десем болот. Чындыгында оор болду аябай. Баарыбыз чогуу бир эмеде жашадык. 15 күн бою чогуу болдук, даярданып жүрдүк, даярданган учурларда эртең менен эрте туруп, кеч жатып, уйку сурап, уйкуга тойбой ошондой болуп жүрдүк да. Чынында конкурсанттар менен аябай жакшы мамиледе болдук, ынтымактуу болдук, бири-бирибизге жардам бердик. Мындай бири-бирибизге жан тартып туруп десек болот да. Ал эми сынак учурунда өзгөчө сизге атаңдаш болгон бул кайсыл облус болду? Эгерде мындай сыр болосо, эми сынактын баардыгы өттү, дал ошол убактагы сиздин оюңуз боюнча дал ушул атаңдаш мыкты экен, ушул атаңдаш утуп кетиши мүмкүн деп кимден коркуп аттыңыз? Негизи чынын айтсам, биякта бардык катышкан конкурсанттар бардыгы таланттуу, бардыгы өзгөчө, бардыгы өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен бар. Мен башында конкурс башталганда эле мындай өзүмдүн оюм бар болчу. Эми буйрук дейт го. Буйурса жеңем, буйрбаса жеңбейм. Аны эметпейм деп ошондой ой менен, максат менен катышып аткам. Негизи бардыгы бирдей деңгээлде болду десек болот. Негизи кыйындан дагы кыйын чыгат деп коет да. Анан сиздин оюңуз боюнча эми жаңы келдиңиз, биринчи күн келгенде баардыгыңыздар бирден ырдадыңыздар. Анан карап ойлонуп, дал ушул облус эң мыкты экен деген кайсы облус болду? Бардыгы таланттуу да. Бардыгы өзгөчөлүү. Анан бияктан азыр бирөөнү айта алчы, ачыгын, ооба. Мен чынында бардыгы бирдей эле болду десем болот. Бардыгы жеңишке татыктуу болчу да. Макул. Анда бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Ата жөнүңүз тааныша кетели? Алло, кандайсыңар? Саламатсыңар, Руслан Десолуңар. Саламатсызбы? Мен Үскөл областынан, Жаңарка айынан. Табигай жеңер болобуз, силердин дайыма көрүп турган. Кубанычтабыз, эчке, кубанычтабыз. Сурооңуз барбы? Кабыл тилек айтып кетейин дедим эле. Келиңиз. Көлдөн болгондой. Бизден көлдөн Жаксакай обончулар чыккан. Алик Коробаев, Аксубай Атабаев дегендей. Ошондой бийик деңгээлге жетишине каалайм. Тилектешмин. Өмүр узун. Үскөл обласына элеңип, Кыргызстанды зүңгүрөткөн жигиттерден болсун дейм. Ата-энесине, ден соолук, бүт туугандарына баарын аманчылык каалайм.
Руслан, силерге дагы сонун шоңордун экраны өтпөсүн. Ошону тілейміз. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун апабыздан болгон калдуу тилек болду. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Анан биринчи күн дуэт болду. Өз билгендей эле. Ал эми экинчи күнү болсо кыргыз хит чыгармалар аткарылды. Анан араңыздарда болотту бир чыгарманы талашып калган учурлар, бир чыгарманы бири-бириңиздерден сурап алмашкан учурлар болдубу? Негизи ооба ошондой учур болуп калды. Мен кыргыз хит чыгармаларына негизи Мирбек байкебиздин ырын ырдамакмын. Анан көрсө ошо кыргыз хитке 4 конкурсант тең, 4-өбүз тең Мирбек байкенин ырын тандап алган экенбиз. Эми ар кайсыларынчы. Анан ошоктон эми Канат байкебиз мындай болбойт. Силер чучугулак кармашыңар керек деп, ошоктон чучугулак кармаганда анан Баткендик, Нуртилек ошо буйруган экен. Кыргыз хиттен ошо Мирбек байкенин ырын аткарды. Мен аяктан бизге буйрубагандыктан анан мен дакшылап ойлонуп, Арсен байкенин «Чувство май» деген ырын ырдадым. Эң сонун. Анда дал ошол чыгармага азыр дал ошол мүнөттөргө бир сапар алсак. Ардактуу телекөрүүчүлөр, экранды алыстабай Жаныбек Токтакуновдон сонун бир чыгарма, андан соң кайрадан жолугушканга чейин. Музыка телеканалында түз эфирде Сонун шоу программабыз уланды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагы жөнүндө сүйлөшүп аткан учурубуз. Ал эми Кыргызстан жылдызы аталган жеңүүчүбүз Жаныбек Токтакунов бүгүн биздин кадырлуу коногубуз. Мындай айтканда, албетте 3-чү күн бул кыргыз хиттер чыгармасы аткарылып, дал ушул чыгарманы аткаргансыз. Анан кастингде деги башынан баштап сүйлөшө турган болсок, деги эле бул кастингге кандай болуп келип калгансыз? Ким сунуш берген кастингге келип катышып көрсөң дегенде? Негизи бул кастингди мен былтыр көргөмүн. Биринчи сезонун көргөм. Көрүп, жакшы эмки жыл болсо катышайын деген оюм бар болчу. Анан быйыл ошо окууну бүтүп, быйыл бүтүрдүм да окууну. Быйыл окууну бүтүп, ошо дипломдорду, экзамендерди тапшырып жүргөндө, анан Нурбек деген дос балам Инстаграмдан жиберип калды. Жаке катышпайсыңбы депчи, катышып көрбөйсүң депчи. Анан мен деле аябай деле мындай карап, ойлонуп катышып көрсөмбү деп ошентип жүрүп, анан окууну бүтүп эмне кыларымды билбей, тияк-бияк болуп жүрүп, анан кастинг билип калдым, ошо канчанчы эмеде болот экен деп, Караколдо мынчанчы стол дегенде. Анан кетейин деп, анан кызык да болду да бул окуячы. Ошо кастинг мен түнү менен жол жүрүп бардым кастингке. Түнү менен жол жүрүп барып, эртең менен барып үйгө барып эле, үйдөн 1 саат уктап алып эле, кайра Караколго барып, Караколдо 12-де башталды кастинг. Ошентип аяктан ырдап 2 тур болду, 3 тур болду. 3 турдан өтүп, анан мени тандашты. 3 тур дегенде кандай тапшырмалар менен өттүңүз? Биринчи киргенде орусча, анан кыргызча ырдадым. 2 ырдадым. Биринчи турдан эсиңизде барбы кайсы ырлар? Ооба, эмеден дагы кастингден да ушул ырдагам да. Чувство май ырдагам. Анан кыргызча Мирбек Атабековдун «Бир өзүм» деген чыгармасын аткаргам. Анан «Чувство май» деп калдыңыз. Арсен мырза да калсатуунда отурган болчу. Ушунду кандай болду? Сезимдер ошол жерде бир байкаганыбыз дагы бар. Ырдап жаткан учурда улам Арсен мырзаны карап аттыңыз да. Кандай Арсен мырза жагып аттыбы деп сезип аттыңызбы же атайын карап аттыңызбы? Негизи башында мен ошо кыргыз хит күндөрү «Чувство май» ырдайын деп атканда, Арсен байке ушул жерде отурганын билген эмесмин да. Анан мына чыгайын деп бараштаганда билип калдым Арсен байке отурган. Ошондо аябай толкундандым. Эми өзү аткарган чыгарма, бул ыр деген Юрмалга чейин, Новый Волнага чейин барган ыр. Анан эми аткаруучунун жанында алдында ырдаш оор эле болду мен үчүн. Аябай толкунданып, колдон келишти аткарып десем болот. Анан өзү да айтып калдыңыз, Караколдо өткөн кастингде да «Чувство май» ырдагансыз. Анан дели бул чыгарманы жалпысынан ырдагансызга канча жыл болду? Канча жашыңыздан баштап ырдайсыз бул чыгарманы? Чынын айтсам, бул ырды мен 3 жыл болуптур. 3 жылдан бери ырдайт экенмин. 3 жылдан бери, мындай айтканда 3 жылдан бери «Чувство майын» бардыгын иреттеп, бул мындай айтканда тапталып калган чыгарма экен десем де болот, Анан 3-чү сынак күнүбүз бул Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнөр Сатылганова эжекебиздин күнү болду. Анан ал күндө кандай болду? Ал күндө чыгармалар кандай чечилди? Гүлнөр Сатылганова эжекебиздин кечеси болот деди.
Анан анда ырларды дагы бизди аяктан дагы чүчү булак кылып карматты да. Ошактан ар бирибиз тандадык, тандаганда ошолорду ырдамакчы болмокпуз. Мен тандаганда ошо булуттар келди мага. Ошо булуттарды аткардык. Ал күнү дагы чынында Гүлнур эжекебиздин алдында оор болду. Ал жерде чын айтканда бир гана Гүлнур сатылган эмес, ал жерде биздин кыргыз эстрадабыздын эң каймактары да отур десем жаңылышпайм. Анан 4 күн сынак болду. Эсиңизде барбы? Кайсыл күндө эң жогорку баа алдыңыз? Эң жогорку балым ошол Гүлнур эжекебиздин кечесинде болду десем болот. Бардыгы 11 болгон. Бардыгы 11. Анан биз мындай айтканда конкурсанттардын арасында да болаттык. Өзгөчө толкунданып, анан күндө алган балдарды жазып алып эсептеп аткан учурлар да болуптур. Сиздерде болду? Сизде өзүңүздө болдубу? Мен аябай деле мындай эсептеп, биринчи күнү 2 10, андан экинчи күнү 1 10, үчүнчү күнү бар 11 болуп, ошентип эле эсептеп аттым. Мындай аябай деле эсептеген жокмун да, толук. Божомол менен эсептеп. Божомол мененчи. Анан божомол эсептеп финалга келгенде мындай уттум деген ой болгон турбайбы сизде анда? Анда деле чечилген жокпу өзүңүзгө? Мен чын мага мынтип жана жылдызды карматып, эметинче ишенген жокмун да, чын. Ошого чейин ишене албай жүрдүм. Жакшы, анда атайын бүгүнкү соншо программабызда эң кадырлуу конок болуп келип отурасыз. Оюнга келсек берели. Бизде жөпжөнөкөй эле оюндар, эми вокалдык сынактын жеңүүчүсүз, Кыргызстан жылдызы болуп аталдыңыз. Мындай айтканда, музыкальный терминде айтканда слух деп коет го. Азыр сиздин слухту текшеребиз. Оп-оңой болгону 3 этаптан өтөт биздин оюнубуз. Мындай айтканда ырларды табыш керек, угадай мелодия деп коет, ырларды табыш керек. Биринчи этап бул аябай бат болот. Ыр аябай бат жаңырат, дал ошол кайсыл чыгарма экенин табышыңыз керек. Бул эми биринчиси разминка десек болот, кичине көнүгүү болот. Эгерде даяр болсоңуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, соншо программабызда оюнду баштадык. Сонун оюн баарыңыздар экранга чакыралы. Жаныбек Токтакынов менен азыр кайсыл эрекени тап деген оюнду ойнойбуз. Анда биринчи чыгармага кезекти беребиз. Бул кайсыл чыгарма? Кайсы чыгарма? Кайсыл жерде уккандай болуп атасыз? Кайсыл чыгарма деп ойлойсуз? Мындай, эгерде сизде варианттар болсо айтсаңыз болот. Кайсыл? Кайсы окшоштура албай атамыз. Эмнесин окшоштура албай атасыз? Кайсы чыгарма окшош болду? Үнүн байкадыңызбы, үнүн? Үнүн байкадыңызбы? Аябай эле оор болду окшойт. Эгерде азыр утулган болсоңуз, мен тапшырма берем. Биринчи чыгарманы таптыңызбы, таппадыңызбы? Эгерде жок десеңиз, мен оригинал вариантын угузайын. Тапкан жоксу, анда оригинал вариантын угабыз. Бек Исраилов ага аткарган. Аябай өзгөрүп кетиптир. Өзгөрүп кетет. Өз негизинде бат кылганда ушундай эле болот. Бек Исраилов агабыздын бул чыгармасын уктуңуз беле? Ооба, биринчи күнү ушуларды. Биринчи күнү дуэт ырдагансыздар да Бек Исраилов менен. Жаныбек Токтакынов биринчи чыгарманы тилекке каршы таба алган жок. Ал эми кайра эле дал ушундай форматта бат жаңырат. Экинчи чыгармага кезекти беребиз. Бул кайсы чыгарма? Мындай болбойт го дейм я. Жок, болот. Негизинде бул чыгарма угуп жүргөн эле чыгарма. Сизге жардам бере кетейин. Бул шаңдуу чыгарма. Бул бир мырза, аткарган мырза бул бир топто ырдаган. Анан дагы бир дуэт жардамчы балдар бар. Алар өзгөчө таланттуу мырзалар. Бойсбенд? Жок, бойсбенд эмес. Музаман тобу эмес? Жок. Чыгарма, бул өз чыгарма, не деген чыгарма? Өз негизинде 3 мырза аткарат, бул чыгарма 3 мырза аткарат, бир ак, 2 кара мырза аткарат. Дал ушундай деле жардам берип турайын сизге. Кайсы чыгарма?
Азыр бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн баардыгы тапты деп ойлойм, 50%. Жаныбек бул чыгарма деп атат, эгерде байланышка чыгып калган болсоңуз, эгерде бизде байланыш болуп калган болсо, дароо кезекте берип, бул кайсы чыгарма экенин албетте Жаныбекке жардам берсеңиздер болот. Бул кайсы чыгарма? Тапкан жоксуз, Эсеп 2-0, оригинал вариантын угузабыз. Уккансыздар бул чыгарма, да? Уккансыздар. Максат мырза менен биздин таланттуу мырзалар аткарган. Демек, упай 2-0, сизде 0, бизде азыр 2 упай бар. Эми кийинки этап бул аябай жай жаңырат. Кайсы чыгарма экенин табышыңыз керек. Даярсызбы? Кеттик анда. Жаныбек тапты буйруса. Жаныбек, бул кайсы чыгарма? Мындай кетип атат. Жакшы, темпти кармадыңыз, ооба. Темпта кетип атат. Бул кайсы чыгарма? Орусча эмеспи? Жок, орусча эмес. Бул аябай бир убактары аябай мындай айтканда хит болгон чыгарма десем болот. Эски. Эски эмес, жаңы. Жаңы, ооба. Ушул жылдар эле? Ушул жылдары 2021-2022 деле хит болот деп десем болот. Бул кайсы чыгарма, Жаныбек? Варианттар барбы? Вариант жок, Анда оригиналны көрөбүзбү? Жаныбек кайрадан бизге упай берди, 3-0, оригинал вариантын угабыз. Бул өзгөчө аябай хит болгон чыгармалардын бири. Мирбек Атабеков агабыз аткарган жалынам чыгармасы болчу. Эсеп 3-0. 3-0. Кийинки ырга кезектерибиз кеттик анда. Кайсы чыгарма? Вариант барбы, Жаныбек? Вариант барбы? Вариант барбы? Оригиналны угабыз. 4-0 эсеп. Оригиналны угабыз. Оригинал. Айдик Жумабеков агабыз аткарган лайк деген чыгарма болчу. 4-0. Үчүнчү этап бул чыгармалар тескерисинче жаңырат. Тескерисинче жаңырат. Тапканга аракет кылышыңыз керек. Азыр эсеп 4-0 азыр. Кеттик анда. Жаныбектин башы азыр аябай. Бул айым азыркы учурда бир 40 жылкы тарыхы бар бир топту жетектейт. Аткарган айым. Сизге жардам берейин. Кыз Бурактын жетектейт. жетекчиси. Жетекчиси ким? Азыркы жетекчиси? Азыркы жетекчиси ким? Ооба, Кыз Бурак тобунда ырдаган. Кыз Бурак тобунда ырдаган. Аябай шаңдуу ыр. Сени мага жолуктурдуң эмеспи? Сен кандай ырдап көрсөңүз? Сени мага жолуктурдуң, жолдозу асман. Оригиналын көрөлү. Жаныбек, оригиналын көрөбүз, кеттик анда. Сайкал Садбакасова аткарган Арман чыгармасы болчу. Эсеп 5-0. 5-0. Анан тескеринче чыгармалардан дагы акыркы чыгарма жаңырат. Кеттик анда. Бул кайсы чыгарма? Такыр эле аябай ойлондуруп койдуңар. Кайсы чыгарма деп ойлойсуз? Окшоштура албадым. Окшоштура алган жоксуз, Кеттик, оригиналын коебуз. Тескеринче болгондо
6-0 кайрадан кийинки эми батка өтөбүз, кайрадан батка өтөбүз. Эми тапканга аракет кылыңыз. Жанагындай окшойм, э? Кайрадан башынан эле 6-0 кеттик анда. Эми кийинкилер кичине жеңилдерээк болушу мүмкүн. Тапканга аракет кыласыз. Азыр биринчи бат жаңырат. Аракет кылып көрүңүз. Азыр эми теле көрүүчүлөр да жардам берсин. Жаныбек тапты, ура! Ура! Тапты! Бул кайсы чыгарма? Бактияр Токторов. Кеттик анда. Буй-буй. Кандай чыгарма? Кантип ырдалат бул чыгарма? Буй. Бир куплет ырдасак болот Жаныбек. Бир куплет ырдасак болот. Бактияр Токторов агабыз буй-буй чыгармасы. Оригинал вариантын коебуз. Буй-буй чыгарма. Жаныбекке бир кол чабуулар болсун. Эсеп 6-1. Кийинки бат чыгарма кайрадан кезектөрөбүз, кеттик анда. Торгоюм. Жаныбек тапты, бул чыгарма. Торгоюм. Ким аткарат? Нурмат Садыров. Нурмат Садыров, Торгоюм, оригинал варианты. Баракелде. Эсеп 6-2. Эми жайлатылган варианты, кеттик анда. Кай чыгарма Жаныбек? Да. Сизге жактан ушунча жардам берип турайын. Оригинал вариантын угабыз, кеттик анда. Кырланайсыз кагаз аткарганы 7-2. 2-7. Кийинки кеттик анда. Кийинкиси. Кай чыгарма? 3 топ, 3 бала ырдайт. Бул 3 бала. Жардам берейин эми сизге. 3 бала. Сүйүү жөнүндө чыгарма. Өзгөчө, мындай азыркы тилде айтканда, Кыргызстандын краш балдары. Музаман. Музаман. Музаман дейм да. Boys band. Boys band бе? Заман Boys band. Заман Boys band. Кай чыгармасы? Кай чыгармасын билесиз? Заман Boys band. Кай чыгармасы? Оригинал вариант угабыз, кеттик анда. Заман Boys band аткарган чыгарма. Эсеп 3-7. Эми тескеринче. Да 2 чыгарма калды, ошо менен жыйынтыкталат. Аракет кылабыз, кеттик анда. Кай чыгарма? Аско Байкенг эмеспи? Жок, Аско Байкенг эмес. Бул чыгарма да аябай бир убактар аябай хит болгон, эми жанагы баарыбыз күткөн чыгарма болду бул. Бул акыркы чыгарма экен, акыркы чыгарма. Аябай күткөн чыгарма бул. Баарыбыз күткөнбүз бул чыгарманы. Бул чыгарманы бе? Кай чыгарма, вариант барбы? Азыркы хит болуп аткан ырлар эмеспи? Жок, азыр деле хит. Оригиналын көрөлү анда. Эсеп 8-3 болуп калат, Оригинал варианты. Чын андай толкунданып сүрдөп. Толкунда бар. Жаныбек, анда кезекти сизге берели, уруксат болсо сахнага узатабыз. Кай чыгарма аткарабыз? Ырысбай Абдыкадыров, Биз экөөбүз. Биз экөөбүз. Ырысбай Абдыкадыров агабызга таандык. Биз экөөбүз чыгармасы Жаныбек Токтогоновдун аткаруусунда, жандуу үндүн аткаруусунда албетте кабыл алып коюңуздар. Доктор теле көрүүчүлөр, бир гана сиздердин урматыңыздарга жаңырап, көңүлүңүздөр экранда болсун.
Kalbim kaydan jaralgansың sen mağa Mаңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай Seni süydüm Buyruk alıp tağdırdan Başkalardın meni sağa tatip ait Cihatayı sen jaralıp men üçün Jaralganda mendik bolup jaraldым Ha bolboso aytчы жаным эмне үчүн Зарлап тапкан перзентиңдей көрүндү Биз жолуктук майдын жумшак түнүндө Алтын мага сен эскерткич белектей Мен сүйлөсөм сенин үнүң үнүмдө Мен көрүүгө сенин көзүң керектей Мен сүйлөсөм senin önüm önümde Men görүүgө senin gözün gerektey Uktaganda senin uykun mende var Oylarıma girişken Bize köbüz iki sanday barabar Bize köbüz iki suday biriken Bize köbüz iki suday biriken Bravo, bravo. Болчалар болсын, ең сонун чыгарма жаңырды. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбыздын 4-чү күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова эжекебиздин кечеси болгон. Дал ушул кечеде Жаныбек Токтакунов Булуттар чыгармасын аткарган. Дал ушул мүнөттөргө биргеликте барып келели. Bakıt izlep ağlatonu жердегим Ардагымды жолдон кантип жоготтум Арманымды агызам жел менен
Böbölөгөн махаббатым өлбөстү Көкөлөмүн кайгымга көмбөстү Көл булуттар мен силендей болуп Көз жашымды төгөн бир ол көргөзбөй Uçkum gelet jaz şakırgan düynügö Ukkum gelbet kanatımdın boşluğu Candı juksal jamgırına bulutlar Özөгүнөн жанып турган досума Өмүр өчпөй чагылгандай оту бар Көңүл көчөт жамгыры көп жактарга Көл булуттар катарына кошуп ал Бактым кайда жер кезейин желмени Baktım kayda gezikmey bizim nege Baktım kayda baratavız tozu bal Baylık üçün bul dünögö gelmegen Jamgırına bulutlar 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 Canda öptü cambızdı Unutlar 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 Canlı çuksal jamgırına bulutlar Canlı çuksal jamgırına bulutlar Музыка каналында Сону Шоу программасы түз эфирде уланып жатканын сиздерге эскерте кетели, ардактуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыздын жеңүүчүсү Жаныбек Токтокунов. Мына буюрса сынагыбыздын 4-күнүнө азыр күбө болдук. 4-күндө Булуттар чыгармасын алып карагасын. Анан сурайын дегеним, бенд менен ырдаган кандай экен, анан минус менен ырдаган кандай? Чында буга чейин негизи минусовка менен ырдап келчүмүн. Анан биринчи жолу бенд менен ырдадым десем болот. Ошо репетиция күнү эле ырдап баштаганда эле мындай өзгөчө атмосфера болду да. Мындай
өзгөчө башкача атмосфера, баардыгы жандуу, баардыгы живой, сон экен чындыгында. Бенд менен жалпысынан канча күн даярдык кетти? Бенд менен жалпысынан 1 жумадай даярдандык. 1 жума. Анан албетте бул 4-күн, анан 5-күнү финал болду. Финалда кайсы чыгарма аткарылды? Финалда Армениянын ырчысы Севак Ханагяндын «Жди меня там» деген ырын аткаргам. Эмне үчүн бул чыгарманы тандап алдыңыз? «Жди меня там». Неге? Негизи Севактын ырларын угам, чыгармачылыгын жакшы көрөм. Ошондуктан эле койдум, жакшы көргөн ырларын бери да. Севакты укканыңызга канча жыл болуп калды? 1-2 жылдай болуп калды. 1-2 жылдай болуп калды. Ошол ыры менен тааныгам да мен Севакты, «Жди меня там» менен. Эң сонун. Албетте финалдагы бир өзгөчө күндөрдүн бири болду десем болот. Албетте толкунданычуу күн, канча күтүп, анан ал күнгө дагы кезек келип жетип, анан баардыгыбыз биргеликте күбө болдук. Анан 5 күн бою көпчүлүк колдоочулардын бардыгы 50% сиздик болуп атты да. Көпчүлүк пайыз эле сиздик болуп атты. Деги эле колдоочулар кимдер келди? Колдоочулар мен жакын досторум, ошо университетте чогуу окуган тааныштарым, досторум, инилерим, жана мен жакын адамдарым, бир туугандарым келди десем болот. Келиңиз анда дароо сөз кылып ошол финалдагы учурга көз ирмемге кайтып келели, финалга барып келели. Финалда «Жди меня» чыгармасын аткарган урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыздын финалдагы Жаныбек Токтокуновдун аткарган чыгармасына кезектей каралы. Сказала солнце больше нет, я бы поверил. И в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказала, что уйдешь, а я не поверил. Но ты ушла с рассветом, не закрывая дверь. Я думал, ты вернешься, а тебя все нет. Оставив сердцу ран, ушла ты в пустоту. Но ты меня там жди, я тебя найду. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Ты жди меня там, где не болит. Жди меня там, жди меня там. Ты жди меня там. Сказала в солнце больше нет, я бы поверил. И в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказала, что уйдешь, а я не поверил. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жаныбек Токтокуновдун финалдагы чыгармасына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми Жаныбек дагы сахнабызда даяр буюрса, кезектеги чыгармасын албетте сиздердин урматыңыздарга аткарат. Бир өзүнүн чыгармасы, бир гана сиздер үчүн. Кабыл алып коюңуздар.
bir жолугум, махабатка bir мас болуп кайра солугум. Мынчалык неге сулуу, көздөрүң тунуп терең толукшун. Кандай сонун сенин колуң, кармаганда сезер белең жүрөк согушун. Ким эле суктанбасын, ким эле кулпурасын колуктун. Берикте жансың, кериле бастың, мен сүйгөн жансың. Багытымды таптымбы дейм, шириним го таттуу балым дейм, жүрөгүмдү элеп алдың о бир өзүң. Дагы дейм, тойбодуң го таттымыма мен, сезимдериң элеп алдың о бир өзүң. Махаббатым, сага арнадым, сыртыңдан гана сүйгүм келди сени ардагым. Ашыкмын сага билем, айта албай аттың жүрөм арманым. Асыл жаным, ананайын, сөздөрүң терип асыл жарым сага арнайын. Жанашып бул өмүрдө, жайашып бул өмүрдө калайын. Берикте жансың, кериле бастың, мен сүйгөн жансың. Багытымды таптымбы дейм, шириним го таттуу балым дейм, жүрөгүмдү элеп алдың о бир өзүң. Дагы дейм, тойбодуң го таттымыма мен, сезимдериң элеп алдың о бир өзүң. La 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 bir özüm. Bir özüm. Bravo, колчалар болсун. Эң сонун чыгарма жаңырды. Жаныбек, сага чыгармачы илтерди каалайбыз. Албетте алтында болгон убактыңды бөлүп биздин эфирибизге келип берген үчүн чоң рахмат. Сизге эркин микрофон ыйгаралы. Чоң рахмат барыңыздарга. Эң биринчиден ушул долбоорду проектти уюштурган Канат Кутаев экөөбүзгө жана ушуну колдоп берген Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана саясат министрлигине чоң рахматымды айтамын. Ушундай биздей эл ичинен чыккан жаш таланттарды колдоп, бизге чоң мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң рахмат, чыгармачы илтерди каалайбыз. Албетте биздин сонун шоу программабыз ар дайым эшигиңиз ачык. Чыгармаларды, клиптерди албетте күтөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убактыбыз аягына келип жетти. Сиздердин кызматыңызда да мен Руслан Атызбек болдум. Албетте коштошпойбуз. Кайрадан кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламат калыңыздар. Жалпыңыздарга бейпил түн.